Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар? Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Жылан баккан аял» аттуу романынын 2 китебинин 1 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. 1937 жылдын кеч күзү болчу. Төш булак айылы эле. Жок, анда бул жер азыркыдай дүңгүрөгөн кыштак эмес болчу. Анда тетиги сары өзөн чүйдү карай созулуп барып, үзүлгөн адырлардын арасындагы ачыктан мына бул тоо түбүндөгү тектирчеге жайгашкан Шамырат соодагердин орустарча салдырган заң кайган тамына чейин боз шыбак аралаш көк бетеге баскан ээн тала эле. Ошол кеч күздүн таңында кала жактан алиги ээн таланы аралай чаап келген эйкатчан Шамырат соодагердин көптөн бери бош турган үйүнө түшүп, анын мыкталган каалгасынын кычыгына ала келген чукулугунун учун салып качырата ачышып, ичине киришкенде жашы 35-тердеги алардын улуусу колундагы чукулукту үйдүн топурак тамандырыгына сайып, үстүндөгү трайке чапанын чечип, башындагы көрпө тебетейин ала берип, аны жанындагы тестиер балага сунуп үн катты. Ташы не бар не жок, буларды менин атыма бөктөрүп кой. Өзүң болсо аттарды үйдүн далдаасына алып барып, моюндаштырып байла да, тамдын үстүнө чыгып эки жакты байкап тур. Кокус кандайдыр караандар көрүнсө, акырын жерге түш да мага айт. Тамдын үстүнө кантип чыгам? Деди кийимдерди шып эле ала калып артка кетенчиктей берген Ташыбек жогору карай көз жүгүртүп. Аттарды байлап келчи, анан мен сени буттап коем, деп күңкүлдөдү анын атасы Жандарбек аңгыраган 3 бөлмөлүү үй ичине көз жүгүртө берип. Ала келген кыска саптуу сузганга эптүү калак баш күрөгүн бир колуна алып, экинчисине алиги чукулугун кармап, сол жаккы бөлмөнүн как жыраган каалгасын ачкыча. Ал ошол сол жаккы бөлмөгө кирип, анын өзү касчу тамандырыгын болжой берип, шымалана түрүнүп, эки алаканына түкүрүнүмүш эте «Бисмилля» деп күбүрөнүп алып, сом темирден жасалган чукулугун күчтөнүп 3-4 жолу катуу урганында бөлмөнүн тоо жакты караган терезесинен уулунун үнү угулду. Ата, атка минсем үйдүн үстүңкү устунуна колум жетет экен, чыга берейинби? Чыга бер. Эки жакты жакшылап карап, бир эле караан көрүнсө мага айт, макулбу? Соксоюп туруп албай жашынып да отур. Жакшылап кара. Ошентип ишке киришкен Жандарбек бөлмөнүн жумшак топурактуу тамандырыгын үңүп кирип, бат эле жарым кесче чуңкур оюп жиберген соң, таштагына тарткан жерге чукулугу тарсылдап урунуп жумуш оорлой баштады. Мурдадагы бул жерди казган ага иштин мындайы күтүүсүз эмес болчу. Андыктан бул ага ого бетер дем бергенсип чарчаганына, көптөн бери мындай кара жумуш жасабагандыгынан улам демиккенине, ак кол болгон алакандары ачышканына карабай өжөрлөнө иштей берди. Анткени кыйчалыш учур кирип келгендигинен улам эс алганга анын шарты да, ага укугу дагы жоктой эле. Ал бир гана шашылышы керек болчу. Ошентип түш ой гана мерчемдүү жерине казып жеткени менен издегенин таппай калгандыгынан улам кандайдыр бушайман боло түшүп, эки жагын каранып эмне кылаарын билбей туруп калды да, кандайча мындай болуп калды? Же бирөөлөр билип калып казып алып кетишкенби? Жок, муну өзүмдөн башка эч ким билмек эмес. Жаңылышып атат окшоймун. Дагы каза түшөйүнчү? Деген ойдо сом темирден жасалган чукулугу менен сары чопо чыга баштаган чуңкур түбүн кайрадан чукулай баштады. Жан алекетке түшүп, ушинтип ургулап,
адам боюнан ашканы аз келгенсип, кырына топурак үйүлө берип, ого бетер бийиктеп кеткен андан бош топону алыс ыргытыш кыйындап, ал аз келгенсип чыгаргандары кайра ылдый куюлуп, мазесин алганына да карабай өжөрлөнүп жатып дагы бир чыканакча казганынан кийин кезектеги бир урганында колундагы чукулугу баятан бери катуу жерге урулбастан кандайдыр боштукка кабылып, бул күтүүсүздүктөн улам колунан чыгып кетип ачыла түшкөн самоор кернейиндей оңурайган оюкка кулдураган бойдон кирип кетсе болобу? Мындан улам чочуп да кеткен, таң кала да түшкөн Жандарбек болгон ишти түшүнө калып сөгүнүп жиберип, капыс пайда болгон оюкка эңкейе калып карап, ага кол сойлотуп, чукулугун издечүдөй болуп барып токтоду. Бул эмне болгон оюк? Жердин алдында көңдөй бар экен да. Ага өзүм кошо түшүп кетпейин деген ойдон улам ого бетер чочуп артка кетенчиктей берип, аң бууруна жөлөнө берди да бут алдындагы жер бекемдигин сезип, эми эң бир этиеттик менен эңкейип, жан жакта жаткан чолок күрөгүн алып, анын сабын коңулга сойлотуп көрдү эле, ал саал кыйгач тарта нары карай кетет экен. Бирок саптын учу эч нерсеге урунбай, анын түбү кайда экени билинген жок. Муштумдай ташты салса, кулдураган бойдон кулап дайынсыз кетти. Издегени дал ушул жакка кирип кеткен го деп болжоп, бул коңул эмес жердин жети түпкүрүнө түшүп кетсе да казып жетүүгө кайыл болду. Бирок колундагы куралын жоготуп алгандыгынан улам эмне кылаарын билбей кайсалап, эки жакты каранып, калак күрөгү менен ургуламыш этип, мындан эч нерсе чыкпасын билген соң токтоп, аны таштап жиберип, сабыры сустартып, ындыны өчө отуруп калды. Жандарбек чоң манаптардын тукумунан. Буга жараша анын жети атасынан бери үйүр-үйүр жылкы, коро кой айдап, күң жумшап, кул иштеткен чириген байлардан болуп келишкен. Өзгөчө Жандарбектин чоң атасы тетиги Кокон хандыгынын убагынан бери эле соодагерчилик менен алектенип, Букар менен Самарканга чейин барган чоң көпөс болгон экен. Анын бул чоң өнөрүн Жандарбектин атасы Шамрат улап, ал дагы жүк арткан төөлөрү чубаганда ат чабым болбосо да тай чабымча созулган кербен айдап, барбаган жери, кирбеген чоң шаарлары калбаган чоң соодагер болуп чыгыптыр. Жандарбек да аталарынын жолун жолдомок, бирок ага заманы жол бербеди. Анын шоруна жараша 15 жашка чыкканында 16-жылдагы улуу үркүн чыгып, Кытайга качууга мажбур болушкан. Ошондо эл аралап, шаар кыдырып жүрүп, замандын суук түрүн эрте байкаган, орус тааныштарынан да маалымат алган атасы элден көп мурда эле Кытайды карай жылып жөнөгөн. Ал кербен тарткан төөлөрүн, бир короодой кой ичкисин, ал тургай элде жок оокат мүлк, үй жайын таштап, жалаң жылкыларын айдап, аттарына эки аялын, алардан туулган балдарын мингизип, түндөп аттанып, боом капчыгай аркылуу өтүп, көлдү түндүк тарабы менен кылаалай салып качкан. Бирок Караколдун тушуна жетишкенде алардын көчүнө орус мужуктары кол салып, айдап бараткан жылкыларын таштап, салт аттар менен качууга мажбур болгон. Ошондо мужуктар мал талашып, каш кайрып, каяша айткан Жандарбектин эң улуу агасын ата-энеси менен бир туугандарынын көзүнчө ит сымал атып ташташкан. Салт аттары менен андан ары качкан Шамраттын чоң үй бүлөсү Каркыра аркылуу өтүп, Кытайга аш чөбелди ашып баратышканда багы жокко дагы жок болуп, капыл-тапылдан чыга калган орустун чек арачы эки солдаты аларды аткылап киришип, чилдей чачырап качып, кырга чыгып далдаага кирип кетишкенче Жандарбектин энесин баш кылып, бир агасын, эки эже, бир карындашын да атып салышкан. Ошентип жан талаша качып, өрмөлөй тырмышып,
белге чыгып баратышкандарында аты тың Жандарбеке атасы чүйдөн чыккандан бери өзү бөктөрүнүп келаткан чакан, бирок абдан салмактуу куржунду алып бере салып кыйкырган: «Кач, балам, мага караба, менин атым баспай баратат. Ашуудан ашпай калсам, алдагындагы оокат менен тирүү калганыңар жашап кеткиле». Ошенткиче оңдой берди болуп, орустардын огу түгөнүп калдыбы же дагы бир себеби барбы, айтор көп өтпөй алар ок атууну токтотуп, Шамырат соодагер тирүү калган берки бүрөлөөлөрү менен бул каргашалуу ашууну ашып, Кытай жергесине кирип кетишкен. Ушундай жол азабын тартып, үй бүлөсүнүн теңинен ажыраган Шамырат Үрүмчү шаарына жеткенинде мурда келип жүрүп бул жактын жашоо шартын билип, бирин экин жергиликтүү уйгурлардан тааныш күтүп калгандыгынын пайдасы тийип, сооданы өздөштүргөндүк кылып жакшы жашап кеткен. Анын үстүнө баягы каркыра ашуусунда атасы Жандарбеке берген чакан куржундагы салмактуу нерселер жалаң алтын күмүш тыйындар экен. Шамырат Үрүмчүгө келери менен андан сарптап үй жай сатып алып, бул соода сатыгы өнүккөн шаардын базарына аялы менен 2 уулун киргизип жасап жүргөн ишин кылып кирген. Ошондон 1 жылдан ашык убакыт өткөн соң заман өзгөрүлүп, ак падыша тактан кулады. Балчабектер бийликке келди деген каңшаар Үрүмчүгө жеткенде Шамырат бул жерде канчалык жакшы жашап жатса да Кыргызстанга кайткысы келип туруп алды. Муну ал туулган жерин сагынгандыгы менен түшүндүрдү. Андай болсо чогуу кайталы деген улуу уулдарына ал: «Не бар не жок, мен Жандарбекти алып биринчи барайын. Анан баары өз жайында болсо киши жиберип чакыртам. Ага чейин бул жердеги жылуу ордуңардан козголбой ишиңерди жүргүзүп, соодаңарды кыла бергиле», деп болбостон айтканындай кылып, көп өтпөй уулу экөө жараган аттардан экини тандап минип, жол азыктарынан башка жанга аз-маз тыйындан башка эч нерсе салбай, атыр жыттуу алатоо, берекелүү сару өзөн чүйүм кайдасың деп аттанып чыгышкан. Кайтып келишсе, чындап эле заман өзгөрүп, Кытайдан арып ачып барган кыргыздарга кеңеш өкмөтү камкордук кылып, жашоолорун оңдоп кеткенге жардам кылып жатыптыр. Шамыраттагы эл үрккөндө таштай качкан Төш булактагы үйүн кайра ээлеп, уулу экөө тириликтерин замандын түрүн байкагыча кылдырата башташты. Ошентип кайтып келгендерине 2 айдай убакыт өтүп калган. Бир күнү Бишкекке кеткен атасы атына калың кийизге ороп бир сом темирден жасалган чукулук, анан кыска саптуу сузма күрөк бөктөрүнүп келип, сырдуу түрдө мындай деди: «Балам, бүгүн каш каргайгандан баштап таң атканча уктабай бир иш кылабыз. Азыр жатып ошого чейин тук этип уктап ал». Бул сөз абдан кызыктуу сезилгендиктен кайдан уктамак эле. Жатканы менен көзүн чакчайып жумулбай койгонунда өзү да кандайдыр түйшөлүп турган атасы бирөө угуп койчудан бетер акырын сөз баштаган: «Балам, бул үйдүн алдында ата бабаңдын илгертен берки чогултуп келген кенчи катылган. Чоң атаң экөөбүз аны мындан 20 жыл мурда көмгөнбүз. Ошондон бүгүн экөөбүз кезектешибизче алышыбыз керек. Калганын дагы нарлатып казып көмөбүз. Жумушу оор, таң атканча иштейбиз. Ошон үчүн эс алып ал деп жатам». «Кенч дейсизби? Ал кандай?» «Аны анан көрөсүң, азыр эс алалы», деп Жандарбекти огу бетер кызыктырып коюп, өзү Кытайдан атка салынып келген тери көрпөчөгө кыйшая түшүп бат эле уктап кеткен. Ошентип атасы айткандай каш карайгандан баштап үйдүн сол жаккы бөлмөсүнүн таманын казып башташып, 2 киши боюндай өңүп киришкендеринен кийин өңү карайып кеткен чоң чанач табышкан. Аны катуу күчкө салып булкуп тургузган атасы
Оозун байлаган кыл буугучун чечип ачканда андагы саргыч түстөгү зат аңкырында үлпүлдөп күйүп турган май чыракка жарк этип чагылыша түшкөн. Буга жараша көзү күйүп өңүнөн кумарлуу жылмаюу ойноп өткөн Шамрат алиги затты чоң кочуштап алаканына сузуп алганында жагымдуу бир шыңгыраган дабыш чыгып, бул алтын тыйындар экенин болгулуп, ого бетер дел болгон Жандарбекке атасы кандайдыр мээримдүү үндө шыбыраган: "Тос балам чөнтөгүңдү. Бул кенч аталарыбыздын бизге калтырган табериги. Аны биз көздүн карегиндей сактап, башыбызга күн түшкөндө жакшы жашообузга жетишинче аздан алып пайдаланып, калганын кийинки урпактарыбызга өткөрүп беришибиз керек. Азырынча бизге могул бир кочуш эле жетет", деп ал ача салган жаман шалбарынын чөнтөгүнө алтын тыйындарды чубурта салып, анан дароо эле эч нерсе болбогондон бетер олуттуу тарта түшүп, шапа-шупа кыймылдап өз чөнтөгүнөн аттын куйрук кылынан эшилген жоон жип алып чыгып, чаначтын оозун бекемдеп байлап, кайра жыкты дагы чуңкурдун бир жак-жагын дагы да уулу экөөлөп, 1,5 чыканакча оюп жиберишип, анан чаначты оорунан копшой араң көтөрүп салышып, топурактарды шилеп, үстүн жаап, анан Жандарбекке кайрылган: "Кел балам, эми мен биринчи чыгайын, буттап кой. Чыкканымдан кийин сени тартып алам". Ошентип сыртка чыккандарынан кийин бөлмөнүн 4 тарабына үйүлүп, далиске да чыгып, додолоно түшкөн топурактарды жалгыз күрөк менен улам кезектеше оюлган аңга ыргытып, бат эле толтурушуп, үстүнө суу сээп таптап, түздөп, жаман шырдакты салышкандарынан кийин демдерин басып отурушкандарында Шамрат уулунун чөнтөгүндөгү жаман шалбарын ылдый тартып, салмактана томпойгон алтын тыйындарды алаканы менен басып, акырын сүйлөп акылын айткан: "Могул чөнтөгүңдөгү алтын тыйындардын ар бири 10 жылкынын болбосо да 7-8 кыл куйруктун пулу. Буга сен өмүр бою каржы албай жашасаң болот. Эми жанагы чаначтагы канча байлык экенин эсептей бер. Ал жети, ал тургай андан аркы бай жашап келе жаткан ата-бабаларыбыздын муундан муунга өткөрүп, жөн өткөрбөй ар бири ага салым кошуп көбөйтүп келе жаткан мурасы. Аны мага чоң атаң өткөрүп берген. Эми мен сага өткөрдүм. Бул абдан оор жүк. Анткени алтынды тапкан канча кыйын болсо, аны сакташ андан бетер азап. Ошон үчүн буга сен кубанбай эле кой. Андан көрө муну жоготпой, кемитпей, керек болсо көбөйтүп, кийин балдарыңа татыктуу түрдө өткөрүп беришиң керек. Азыр сен жашсың. Байлык кызыгына, алтын азгырыгына алдырып жиберишиң мүмкүн. Бирок муну билип кой, алтынды өз керектөөңөн, жакшы жашооңдон ашык эл көзүнө алып чыксаң, ал өзүңдүн башыңды жутуп коюшу мүмкүн. Ал эми аны эби менен акырын пайдалансаң, өзүңдү гана эмес, бүт туугандарың менен айлана чөйрөңдү багат. Бул анын бар экенин бүт жакындарың билсин дегендик эмес. Тескерисинче алар кылдай дагы жигин билбеши керек. Бир жерге катылган кенчти 2 киши билсе, анда ал абдан коркунучтуу. Алар алтынды бири-биринен кызганып жатып, тынч да жашай алышпайт. Ал тургай ошондон улам бирөөсү экинчисин мерт кылып коюштары да мүмкүн. Ошон үчүн мен чоң атаңдан муну өткөрүп алганымдан бери эч кимге билгизбегем. Ал тургай апаңа, агаларыңа да айткан эмесмин. Уулдарымдын ичинен байлыкка жини тогуу, ач көз эмеси сенсиң. Ошон үчүн сени Кытайдан ээрчите келип, ата-баба таберигин өткөрүп берип жатам. Менин болсо заманым өттү. Узакка жашабасымды да билем. Анткени ичимди эзип жүргөн бир дарт бар эле, кийинчерээк ал күчөп бараткансыйт. Аны сен байкабайсың. Дагы 2-3 жылдык өмүр калса керек. Ага чейин сага акылымды айтып, билимимди өткөргөнгө аракет кылам.
Айтканындай эле атасы ошондон кийин туп-туура 2,5 жыл жашады. Бул учурда ал Жандарбекке алтынды кантип малга айлантып, пул кылышты, сооданын жашыруун сырларын үйрөттү. Акырындан Шамраттын үйүнүн айланасы малга толуп, үркүндөн аман кайткан аз-маз туугандары аны байырлап, Айтор бул арадагы тирилик жанданды. Соксойгон жалгыз тамдын айланасына айыл конду. Көрдүңбү балам, дечү атасы Жандарбекке, алтындын күчүн. Эгер жанагынча кенчтин баары мал болгон болсо, анда жер жайнаган анча байлыкка ээ боло алмак эмеспиз. Биринчи эле жоонун олжосу болуп, ушундай катаал заманда анын эмгиче эч бирин кармай албай итке минип отурмакпыз. Азыр болсо алдыңда атың, үстүңдө үйүң, саап ичерге уюң, союп жерге коюң бар. Ал тургай жакелеп турган, ишиңди кылып жадагалданган туугандарың да бар. Алардын малайдан айырмасы канча? Мындан башка сага эмненин кереги бар? Ошентсе да байка, дале болсо кыйчалыш кес кысып турат. Бул жаңы келген өкмөттүн түрүн карасам, мурдагы байманаптарга өчү бардан бетер жаман көрөт экен. Кокус бат байып кеткениңди билишчү болсо, каткан кенчиңден шекшинип, кандайдыр салакасын тийгизип коюп жүрүшпөсүн. Ошон үчүн алардын арасынан дос тамыр күтүмүш этип өзүңө сак бол. Анан азыркы заман кат сабаттуулардыкы экени билинип калды. Окуп билим алып, өкмөттүн заң законун билип, бийлигине аралаш. Ушинтип заманыңды таанып, аны менен бирге кадам шилтеп жашабасаң, кор болуп каласың. Бара-бара бул заманда кетет, башкасы келет. Ал эми байлык болсо, ар бир заманда күчүн жоготпойт. Куураган куу кекиртектин айынан кул болгондон кайра тартпаган пенделер улам чыга берет. Заманыңа жараша катылган кенчиңен ченеми менен алып, акырындан алып пайдалан. Колуңдан келсе өз күчүң менен байлык топтоп, ата-бабаңдын ал мурасына тийбегенге, ал тургай аны көбөйткөнгө аракет кыл. А байлык деген биздин тукумдан кетпейт. Ошон үчүн аталарыбыз дайым датка бийлерден болушуп, жанагынча байлыкты топтошту да, деген сыяктуу акылын кулагына куюп, туура жолду көрсөтөр эле кайран киши. Атасы айткандай, көп өтпөй Жандарбек күткөн малын жанагы малайдан айырмасы жок туугандарына тапшырып коюп, кеңеш өкмөтүнүн бийлигине аралашыш максатында билимдин артынан түшүп, жаңы замандын алдыңкы жаштарынан болуп чыга келди. Ташкентке барып окуп кеткенинен кийин партия дароо эле райком комсомолун башкарууга берип, 2 жыл өтпөй райком болуп бир аймактын элин башкара баштады. Баягы бир кочуш алтындын теңин мал кылып, теңин катып жүргөн эле. Эми аны эпчилдик менен сарптап, бийик бийлик бутактарынан дос тамыр күтүп, өзүнүн кызматтан кызматка көтөрүлүүсүнө өбөлгө түзө баштады. Ошентип Сталиндин айтылуу эл ичин бийлик бутактарын контрреволюциячыл күчтөрдөн тазалап, жаш совет өкмөтүн ичтен жеген мителерди жоготуу максатында жазган токтому чыкканда ал облусту башкарып турган эле. Бул токтом биринчиден мурдагы байманаптарга жана алардын балдарына каршы багытталганын дароо туйган жана ал аткарыла баштаганын көрүп билип турган Жандарбек сак жүрдү эле, шекшингениндей эле республикалык деңгээлдеги жетекчиликте отурган кыйышпас досу өзүн кармоого токтом чыкканын, качпаса эртең эле кармалаарын кабарлаганда атасынын эски үйүнүн түбүнө катылган кенчтен азыраак алып, Кытайга качкыча аны уулу Ташыбекке өткөрүп берип, ата-бабаларынын тапшырган милдети менен урпактарынын каразынан кутулуш үчүн мында келип, анын тамандырыгын оюп киргени менен катылган кенчти таппай калганы аз келгенсип, минтип кандайдыр табышмактуу оюка туш болуп отурат. Ушинтип ата-бабаларынан калган кенчти ордунан таппай калып, эси эңгиреп, супсуну сууп,
аңырая казылган чуңкурдун түбүндө отурган Жандарбектин көңүлүнө бир ой кылт этип келе калып, ордунан секирип тура калды. Чын эле атасы экөө бул жерде тигинен казып кирип, анан алтынды тапкан соң анын түбүн капталды карай оюп жиберип катышпады беле? Бүгүн өзү үй ичин саал солураактан казып, кенчтен кичине алсыраактан өтүп кеткенин түшүнө калды. Ал колундагы казганга эпсиз күрөгү менен аңдын оң жак капталын ургулай баштады. Азыраак оюлгандан кийин учу чыгып турган таштын абдан чоң экени көрүнгөндө Жандарбек сүйүнгөнүнөн кыйкырып жиберди. Кудайга ыраазычылык билдирип жалынып алды. Анткени ошол атасы экөө чанач толо кенчти көмүп жаткандарында аңдын кырында турган чоң ташты өз колу менен анын үстүнө койгон болчу. Болжогонундай эле ал ташты эптеп жатып, омкоргонунан кийин ары жактан чаначтын карайган капталы көрүнгөндө Жандарбек ого бетер сүйүнүп кетти. Жанталаша кыймылдап бат эле чаначты катылган ордунан эптеп жатып сууруп алып, борсуй түшкөн кыл жипти жулуп үзүп, чанач толо алтын тыйындарды уучтай кармап сапырып, кубанычтуу үн салып, жинди немече катуу кыйкырып жиберип, анан уулун чакырды. Ташыбек, биякка түшүп келчи балам. Я, ата, эмне дейсиз? Атасынын үнүн чала уккан уулунун үнү үстү жактан бүдөмүк угулду. Бери түшүп кел деп атам. Саамдан соң там үстүнөн секирип түшкөн уулунун дүп эткени угулуп, эшиктен баскан шарпасы чыгып, үйүлгөн топонун кырынан анын төмөнгө таң кала көз жүгүрткөн башы көрүндү. Бери түшүп кел деген атасынын буйругу менен артынан топок уюлткан бойдон бир эки секирип, чуңкур түбүндө болгон Ташыбек эми алтын тыйындары көрүнүп турган чаначты байкап ого бетер оозу ачылды. Балам, ушул чанач толо алтын ата-бабаларыбыздын бизге калтырган табериги, калтырган мурасы. Жана жолдо келатканда да бул жөнүндө сага айтып бергем. Эми дагы кайталап айтып коеюн, деп баягы атасы Шамрат өзүнө бул кенчти өткөрүп берип жаткандагы айткан сөздөрдү эми уулуна кайталап айтып, анын ата-бабаларынын алдындагы милдетин билдирип, урпактарга болгон карызын дагы түшүндүрүп келип, өзү кочуштап алтындан алып, уулунун желеткесинин чөнтөгүнө салып, балам, бул алтын тыйындар сенин, анан карындаштарың менен апаңдын кийинки жакшы жашап кетиши үчүн кенен жетет. Муну этиеттеп пайдалан. Жакшы жерге кат. Өткөрө албай баратсаң, Токмоктун чоң базарында Газымурат деген алып сатаар сарт бар. Ошого мен Жандарбектин баласымын, атам жиберди десең, алтын тыйыныңды азыркы акчага же малга алмаштырып берет. Ага бирден гана тыйын өткөрүп барып жүр, деп анан өзү да чанач толу алтындан жанагындай эле кочуштап алып, күрмөсүнүн чөнтөгүнө салып, бу тыйындарды мен Кытайга ала кетип, ал жактагы жашоомо сарптайм, деп жана келатканда аттардын куйругунан жулуп алган кылдар менен чаначтын оозун бууп, аны уулунун жардамы менен чуңкур капталындагы жанагы ордуна тыкты да, алиги капыс пайда болгон аң түбүндөгү оюкка эмелеки чоң ташты коюп, биринчи уулуна өзүн буттатып ал жактан чыгып, анан аны тартып алды. Ата бала эки жакты карап алышып, Жандарбек чолок күрөк менен жаңы эле топурактан сузуп, чуңкурга 2-3 жолу ыргытканда, дале болсо терезеден төмөн жакты карап турган Ташыбек кыйкырып жиберди. Ата, атчандар! Я! Деп катуу чоочуган Жандарбек күрөгүн таштап жиберип, шак бурулуп, терезеден төмөнгө көз жүгүртүп алып, тетиги бул түздүктүн башталышындагы тумшуктан имерилип бери келаткан, ийининде соксойгон мылтыгы бар 2 солдатты ээрчиткен НКВД кызматкерин көрүп, сөгүнүү аралаш кыжынып алды. Арамдар, артыман түшүшкөн экен, Ай болбостур, эми эмне кылсак? Деп саамга ойлоно түшүп,
Анан өзүнө өзү жооп берди. Биринчиден алтынды сактап калышыбыз керек. Сен ташы ушул жерден байкап тур. Мен болсо, деп сөзүнүн аягына чыкпай, аңдын ичине секирип түшүп, анын түбүндөгү алиги чоң ташты окчун алып, оюктун оозун ачып, чапчаңдык менен коңулдагы чаначты сууруп чыгып, анын оозун байлаган кыл жипти коюнунан макисин алып кесип жиберип, анан так көтөрүп бооруна алып, оозун ылдый карата берип, чоң кичине болуп жаркыраган алтын тыйындарды шыңгыраткан бойдон түбү жоктой туюлган оюка куюлтуп кирди. Не бир адамдар бул тыйындардын бир даанасына айлап жылдап иштеп жүрүп жетпей жатса, Жандарбек алардын миң сандаганын заматта түпсүз коңулга куюлтуп жиберип, өзүнүн күрмөсүнүн чөнтөгүндөгүлөрдү да алардын артынан салып, бошогон чаначты соңунан тыгып, үстүнө алиги чоң ташты коюп, жан жактагы топурактар менен шилеп көмүп жиберип, аң кырында аңкая карап турган уулуна кол сунуп, анын тартуусу менен чыгып энтиге сүйлөдү. Мына балам, эми биздин кенчти эч ким таба албайт. Сен болсо анын каякта экенин билесиң. Жердин түбү жок дейсиңби? Алтындар барып такалган жеринен кийин казып алаарсың, же балдарыңа табыштаарсың. Азыр эми мен тигил жексурлардын алдынан чыгып, колдоруна түшүп берип, алдап нары карай ээрчитип кеткенге аракет кылайын. Сен болсо, кокус алар мени укпай бери карай келип калып жүрбөсүн. Тамдын арка жагындагы караган бута бар. Чуркап барып ошолордун аркасына жашынып, не бар не жок алтындарыңды чөнтөгүңдөн алып ташпаштын алдына же ошол эле карагандын арасына жашыра тур, деди төмөндөгү бери карай жакындап калган атчандарды карагыча. Ата, андан көрө аттанып экөөбүз бирге качалы, балким жеткирбей кетербиз, деп Ташыбек ыйламсыроо аралаш атасын жеңден булкту. Жок, кеч болуп калды. Азыр кашчу болсок экөөбүздү тең атып ташташат. Аларга мен керекмин, сени издешпейт. Андан көрө сен бул жерде кал да бул чуңкурду көмүп, алдагы алтынды пулдап, апаң менен карындаштарыңды бак. Мен булардан кутулсам кутулаармын, кутулбасам, деп анан дароо эле катаалына тарта өзгөрүлө түшүп, катуу кыйкырап шаштырды. Бул, ылдамыраак, терезеден секирип түшүп, караганды карай чурка, деп өзү да терезени карай умтулган уулунун артынан жүгүрүп, сыртка секирип түшөөрү менен баласын кучактап бооруна кысып, бара кой, менин айткандарымды эсиңден чыгарба, деп далысынан таптагыча өзүнөн оолактата берип, үй далдаасында моюндаша байланып турган атын карай умтулду. Ташыбек атасынан ажырай түшкөндө, ата, деп аны карай обдулуп барып селее туруп калып, анан эсине келгендей шарт бурулуп жогору жактагы карайган терскендерди карай чуркады. Ал дүпкүрөй өскөн терскендерге жетип жата калары менен анын кумгайлуу түбүн тырмалап чукуп жиберип, чөнтөгүндөгү алтындарын салып көмүп, үстүн алаканы менен сыйпалап, жиги билинбегидей кылды дагы, анан өзүн окчун жылып, төмөн жактагы үйдү аңдып карап жатты. Бирок ал жактан чай кайнамча убакыт өтсө да, адам аттуу көрүнмөк тургай, шыбыш угулбаганда акырын абайлай басып, төмөн түшүп барып, үйдүн айланасынан эч ким жолукпай, төмөндөн эч бир жандуу көрүнбөгөндө гана атасы куугунчуларды алдап ээрчитип кеткенине көзү жетти. Ошондо гана атасынан тирүүлөй айрылганына, эми аны эч качан көрбөсүнө көзү жетип, букулдап ыйлаган бойдон үйгө кирип, бөлмөнү дээрлик бүт ээлеген чуңкурду көмгөнгө киришти. Жандарбек эл душманы катары айыпталган соң түбөлүк түрмөгө камалып, ошол бойдон дайынсыз кетти. Бүт мүлктү мамлекетке өткөрүлгөндүктөн анын Төш булактагы атасынын үйү да колхоздун энчисине айланып, көп өтпөй ага малчылар көчүп келип, мал сарай салынып, кийин төмөндөгү түздүккө айыл түшкөндө Шамыраттын тамы деген аты унутулуп, айыл четиндеги сарай деген маани кыскартыла айтылып, Чет сарай аталып,
кылым кечирип ушул заманга келип жетти. Атасын дайынсыз кетирген кеңеш өкмөтүнө кекенип калган Ташыбек алгачкы кездерде алардан кандайдыр өч алгысы келип жүрдү. Бирок эбегейсиз бийликке кылган каршылыгы чымын чакканчалык болбосуна көзү жеткен соң, анын жылуу жумшак колтугуна кирип, оңой олтоң бирок майлуу сүттүү жумуштарын кылып жыргап жашай берүүнү чечти. Баягы ата-бабалары чогулткан эбегейсиз көп кенчтен кочуштап алган алтын тыйындарын эпчилдик менен пайдаланып, жанагы өзү мелжеген жакшы орундарга оңой эле жетип, май талкандуу ал жактан алиги чыгымдарын бат эле толуктап алып жүрдү. Айтор ошол тартиби катаал сталиндик заманда да паракорлукту катуу өздөштүрүп, ал тургай эл башына түн түшкөн улуу ата мекендик согуштан да кызылдай акчанын күчү менен калып кала алды. Ошентип жылдар биринин артынан бири жылып, сталиндик заман келбесине кетип, анын артынан Хрущевдик заман, Брежневдик заман, жай чарба заманга оошкондо паракорчулуктун алчы таасын айда өздөштүрүп, кызылдай акчанын күчү менен каалаганына жетип көнгөн Ташыбек эми бийик бийлик бутактарына илешип, эпчилдик менен мамлекеттин акчасын жеп, байлыгын ого бетер көбөйттү. Айтор Майкөл Сүткөлдүн үстүндө ушинтип жашоо кечирген Ташыбектин ошол ата-бабасы калтырып кеткен казынага күнү түшкөн жок, муктаждыгы да болбоду. Анын үстүнө көп байлык, мүлк күткөнгө чек койгон Совет доорунда анча байлыкты кайда катат эле? Ансыз деле өзү кийинки чогулткан мүлктү коюн кончунан төгүлүп, аларды эл көзүнөн жашырыш кыйын болуп жүрбөйбү? Кээде туруп ошол түпсүздөй сезилген жер куюна куюлуп кеткен байлыкты таба алаарына, казып жетерине да ишенбей кетчү. Аны алыш үчүн көп кишинин күчү сарпталмак. Анткенде өзүнөн башка киши билбөөгө тийиш болгон сыр ачылып калмак. Айтор Ташыбек ошол оңурайган тешикке куюлуп жаткандагы алтын тыйындардын жылтылдаганы дале болсо көзүнө элестелген. Шыңгырдабышы кулагына алигиче угулуп турган байлыкты алууга умтулбады. Ошентип Ташыбектин байлык менен бийликтин үстүндө тайраңдап эркелеген өмүрү да соңуна жакындаганда, ата-бабаларынын жер түбүндөгү байлыгы тууралуу өзүнүн көңүлүнө толгон, бул сырды татыктуу сактайт деп ишенген уулуна баягы атасы өзүнө айткан акылдын баарын айтып түшүндүрүп, ошондо кандай окуя болуп, чанач толу алтын тыйын эмне болуп жер түбүнө куюлуп кеткенин санжыралап айтып берип, ага Төш булактагы Шамырат бабасынын эски үйүн көргөзүп, ата-бабалары таккан милдет менен урпактарынын алдындагы карызынан кутулду.